Сентябрь айында биздин мектептер 5-6 класс боюнча жаңы муундагы китеп менен окуп калышат. Албетте бүгүнкү күндө мына ошол китептерди жазууда анын методикасына, анын сапатына, анын окуучуларга канчалык деңгээлде мындай кабыл алуусуна, жөндөмүнө, көндүмүнө шыктандыра турган, үйрөтө турган жаңы материалдар менен, маалыматтар менен камсыз болду. Тагыраак айтканда, эгерде биз бүгүнкү күнгө чейин ушул кыргыз тилин окутууда көпчүлүк учурда моюнга алыш керек, грамматикалык эрежелерге көбүрөөк басым жасап, ошондой эле окуучулар мына ошол сабакта өздөрү алып жаткан билимин кайра турмушта колдоно албай келген учурлар абдан көп болгон. Ал эми ошол мына жаңыдан чыгып жаткан окуу китептеринде ушул грамматикалык эрежеден алыстап коммуникативдик ыкмага көбүрөөк басым жазылды. Бул дегенибиз биздин окуучулар бүгүнкү күндө класста гана эмес, ошол коомдук жайларга чыкканда ошол мектеп ичинде алган билимин практикада кенен кесири колдоно ала тургандай деңгээлде болуш керек. Албетте бул иштин жаңы башталышында көйгөйлөр болбой койгон жок. Алгач ушул тренерлерди, ушул программанын алгылыктуу жактарын элге жеткире турган тренерлерди иштеп чыгуу менен алек болдук. Былтыркы окуу жылында 500 мугалим мына ошол көп тилдүү билим берүү программасы боюнча атайын окуулардан өтүштү. Ошондой эле ушул мектептерде, бала бакчаларда атайын ушул программаны алып кете турган, ушул программанын алкагында билим бере турган мугалимдерди окутуу жүргүзүлдү. Бүгүнкү күндө ошол мугалимдер окутуп жаткан окуучулардын билим деңгээли ушул май айларынын башында 10-11 класстар арасында билим деңгээлдери текшерилди. Бүгүнкү күндө анын жыйынтыктары жөнүндө азыр айта албайбыз, себеп дегенде азыр талдоо иштери жүргүзүлүп жатат. Бирок ошол алдын ала айтып кетүүчү нерсе, ушул көп тилдүү билим берүү программасынын алгылыктуу экендигин биз ошол барган жолугушууларда ата энелер да, окуучулар дагы, мугалимдер дагы белгилеп кетишүүдө. Мына ошонун жыйынтыгы боюнча биз жакын арада ушул сентябрь айларынын башында кошумча дагы маалымат беребиз го деп ойлойм. Китеп чыгаруу жаатында жогорку окуу жайлары боюнча ишибиз алдыга жакшы жылып жаткандыгын белгилөө менен ошол эле учурда мектептерде, бала бакчаларда биздин абдан тажрыйбалуу мугалимдерибиз эртеден кечке билим берүүдө болуп, сабак өтүү менен алек болгондуктан ошол өздөрүнүн тажрыйбаларын кагаз бетине түшүрүүдө кыйынчылыктар же болбосо убакыттын тартыштыгы сыяктуу болгондуктан мына ушул жаатта кичине бизде кыйынчылыктар болуп жатат. Бирок ошентсе дагы мына ушул жагдайдан чыгууна аракет кылуудабыз. Дагы бир быйылкы жылдын негизги жетишкендиги катары белгилеп кетишибиз керек. Бүгүнкү маалыматтык технологиянын заманында санарипке өтүү маселеси бүгүнкү күндө чечилип, мына ошол негизги максат катары белгиленүүдө. Себеп дегенде билим берүүнүн сапатын бүгүнкү күндө жогорулатууда сөзсүз түрдө компьютерде иштей билүү жөндөмдүүлүгүнө баардык мугалимдер ээ болушу керек. Себеп дегенде биздин окуучуларыбыз айрым учурларда айрым билгичтик жөндөмдүүлүк жагынан биздин мугалимдерден бир кадам алдыга өтүп кеткен учурлар болуп жатат. Ошондуктан
компьютерде иштей билүү бүгүнкү күндө дагы негизги милдеттердин бир катары кечээ коюлду. Себеп дегенде билим берүү министрлигинин тапшырыгы менен 1-4 класстар үчүн ай билим электрондук ресурстары, ал эми 5-9 класстар үчүн билим булагы электрондук ресурстары иштелип чыкты. Башкача айтканда бул ресурстарда эки тилде баардык предметтер боюнча эки тилде программа иштелип чыкты. Мында ушул мисалы физика боюнча, география боюнча, химия боюнча, кыргыз тили адабияты боюнча ар бир предмет боюнча тесттик суроолор, кызык экен окуп кой, өзүнүн билимин кайра текшерүү, суроо бере билүү, кыргыз тилин үйрөнүү сыяктуу жана башка көптөгөн тапшырмаларды өзүнүн курамына алган. Министрлик тарабынан 60 мектепте интернетке туташтыруу иштери жүргүзүлүп, мына ушул электрондук ресурстар азырынча ушул 60 мектепте бет ачарлары жүрүп, апробациялары жүрүп, мына ушул эмдиги жылы Кудай буйрса ошол биздин баардык мектептер акырындап ушул ресурстарды колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Бул дагы биздин мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө болгон дагы бир чоң саамалыктын бири болду деп айтсам болот. Мектептерде чыгарууда интернет булактары менен камсыздоодо мектептерде кимдер каржылоо жайы кандай болуп атат? Билим берүү министрлигинин алдында ушул билим берүү системасын алга жылдыруу боюнча Азиялык банк жана Дүйнөлүк банктын колдоосу менен чыгып жатат булар. Ал эми китептерди чыгаруу бул биздин улуттук программанын алкагында китептер чыгып жатат. Ошо китептерди чыгарууда авторлорду тандоо кайсыл критерийлер менен тандап алынды? 7 багыттагы атайын эксперттик комиссия түзүлгөн. Билим берүү министрлигинин атайын буйругу менен бул мектепке чейинки билим берүү боюнча өзүнчө эксперттик топ түзүлгөн. Мектепке чейинки билим берүү боюнча өзүнчө, училищалар боюнча башталгыч кесиптик билим берүү боюнча ортоңку, анан жогорку кесиптик билим берүү, ошондой эле атайын билим берүү, башкача айтканда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн китеп чыгаруу боюнча атайын адистерден турган эксперттик топтор түзүлгөн. Кол жазма бергиси келген адам демек өзүнүн электрондук варианты жана кагаз түрүндөгү варианты менен келип бизге келип сунуштайт. Демек алар өздөрү менен ички жана сырткы атайын эксперттердин сунуштары менен кошо келиши керек. Биз ошол эле учурда быйылкы жылдан баштап муну атайын практикалай баштадык. Демек Бишкек шаарында билим берүү башкармалыгында атайын ар бир предмет боюнча усулдук предметтер бар. Мына ошол жакка жөнөтүп, ал жактын да экспертизасынан өтөт жана акыркы чечимди Кыргыз билим берүү академиясынын укмуштуулар кеңеши чечим чыгарып берет. Мына ушул чечимдин негизинде анан биз басмага сунуштайбыз. Башкача айтканда, кол жазманы тапшыргандан кийин бул бир катар колдон өтөт, бир катар эксперттерден өтөт. Ошондуктан баягы кыргыз элинде жакшы кеп бар, чымчык сойсо касапчы сойсун деп. Ошондуктан ар бир предмет боюнча сөзсүз түрдө адистин кеңешин, адистин сөзүн угуп, адистин жыйынтыгын алгандан кийин гана ушул китептерди чыгарабыз. Билим министрлигинин мектепке чейинки мектептен жана мектептен тышкаркы башкармалыгынын жетектөө адиси Касымова Нурзида Абабакировна менен маек курабыз. Саламатсызбы? Айтсаңыз, негизи эле ошо 2018-2019 окуу жылында билим министрлигине канча бюджеттен канча акча бөлүндү? Жалпы республика боюнча 2262 жалпы билим берүү уюмдары бүгүнкү күндө өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат. Ошондой эле 1390 мектепке чейинки билим берүү уюмдары иштеп жатат. Мындан сырткары мектептен тышкаркы билим берүү уюмдары ошол жалпы эле билим берүү тармагына караган бөлүмдөр өз ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Билим берүү тармагына республикалык бюджеттен 21 миллиард 764 миллиондон ашык акча каражаты, ал эми атайын спец каражат деп коебуз. Спец каражаттан 4 миллиард 206 миңден ашык. Жалпысынан 25 миллиард 970 миллион 942 миң 300 сом бюджетке бөлүнүп, билим берүү тармагына бөлүнүп, анын ичинен ушул бүгүнкү күндө
80%-га жакын акча каражаты мугалимдердин эмгек акысына сарпталат. Мындан сырткары калган 20%-га жакын акчабыз жалпы ушул жана жогоруда айтып өткөн мектептердин, бала бакчалардын, жалпы эле билим берүү тармагынын коммуналдык төлөмдөрү, кээ бирки республикалык бюджеттен караган уюмдардын ошондой эле окуу китептерин басып чыгарууга, материалдык техникалык базаны жакшыртуу үчүн сарпталат. Азыр мугалимдердин ар биринин эле көйгөйү болуп жатат. Мен кыскартылып каламбы дегенчи. Аны айтсаңыз, кандай максат менен 3000ден ашуун мугалим кыскартылып жатат? Бүгүнкү күндө ушул 3000ден ашуун мугалим кыскартылып жатат деп жатабыз. Мында жалпысынан алганда айыл жерлеринде бул көйгөй өтө көйгөйлүү болуп, бир эле 50 сааттык сабакты ар бир мугалим бир мектепте 5-6 мугалим бөлүп алып, 5 саат, 6 сааттан, 4 сааттан билим берген учурлар көбөйүп кеткен. Буга чейин 2011-жылы каржылоонун нормативтерин киргизген убакта ушул босого бал же болбосо ставка деген түшүнүк алынып салынып, мындай мүчүлүштүктөргө жол берилген. Бүгүнкү күндө ошол айыл жеринде 4 саат иштеп же 3 саат, 2 саат иштеген мугалимдер мектепке жумасына бир эле жолу келип, өзүнүн квалификациялык деңгээлин жогорулатпайт, балдарга жеткиликтүү өзгөлтүксүз толук билим берүүнү камтый албайт. Себеби алар жумасына бир эле жолу келип сабагын өтүп, мындай сыртта билим берүү тармагынан бир аз оолак болуп калып жатат. Дайыма биз билим берүү министрлиги тарабынан мектептерде сапаттуу билим берүүнү камсыздоо бул башкы биздин максатыбыз. Ошондуктан мугалимдердин санына эмес, биз окуучуларга берилүүчү билим тарбиянын сапатына көңүл буруп жатабыз. Ошондуктан быйылкы 2018-жылдын январь айында төмөнкү жумалык жүктөм киргизилген мектептерде. Мында бул сабак кыргыз тили сабак мынча саат өтүлсүн, орус тили сабак мынча саат өтүлсүн, информатика, физика сабактары ушунча сааттан кем эмес өтүлсүн деп чек жүктөм коюлган. Бул жүктөмдү коюлгандан кийин мугалимдер жана 4 саат, 3 саат, 2 саат иштеген мугалимдерибиз баягы сааттарды бөлүштүрүп келгенде, эгерде мисалы эң төмөнкү 12 сааттык сабактан жогору болсун деген порог болсо, босого бал. Физика сабагы 12 сааттан 13 саат болсо бир эле мугалим окутат. Аны 2 же 3 мугалим окутканга мүмкүн эмес деп белгиленген. Ошондуктан ушундай кыскартуулар келип чыкты. Көпчүлүк учурда бул кыскартылган мугалимдердин 2000ге жакыны пенсия курагындагы мугалимдер. Албетте айыл жерлеринде калкты жумуш менен камсыз кылууну жергиликтүү органдар өз камсыз кылыш керек, билим берүү министрлиги билим сапаты менен камсыз кылыш керек. Ana ушул квалификацияны жогорулатуу үчүн билим министрлиги эмне кылып жатат мугалимдерге? Быйылкы окуу жылында ваучердик система киргизилип жатат. Ошондой эле мугалимдерге жеткиликтүү опыт алмашуу жана тажрыйба алмашуу, жайылтуу жеткиликтүү жүргүзүлсүн деп айылдарды өнүктүрүү, аймактарды өнүктүрүү жылына карата республиканын ар бир районунда 60 инновациялык борбор китепкана түзүлгөн. Мында ушул жерде мугалимдердин квалификациясын окутуп, программалардын жаңы программалары, нанотехнология кантип окутуш керек, жаңы идея, жаңы китептердин баары ошол интернет, онлайн электрондук библиотекаларга жайгаштырылып, ошол аймакта мугалимдердин баары ошол жерге чакырылып, окутулуп, жайылтылат. Мындан ары мугалимдердин алдыңкы тажрыйбаларын жайылтуу иштери баягы жакшы, бул жылга караганда жакшыртылып жүргүзүлөт. Ошондой эле жана мугалимдерибиз пенсия курагына жетпеген, кыскарган мугалимдерибизди дагы кайра даярдоодон өткөрүү,
квалификациясын жогорулатуу иштери жүргүзүлүп, ошол өзүнө жакын тектеш жана муктаж болгон мектептерге мугалим болуп иштесе болот. Жакшы, эми окуучуларга өтсөк, ушул окуу жылында 2018-2019 окуу жылында канча окуучу кабыл алынды? Жалпысынан республика боюнча 1.170.000-ден ашуун балдар мектепке барган болсо, анын ичинен 140 миңге жакыны биринчи класска баруучу окуучулар. Жылдан жылга мектептеги окуучулардын саны артып, өсүшү динамикасы байкалып болуп турат. Мурунку жылдарга салыштырмалуу 2012 жылдары 1 миллионго жетпеген окуучубуз мектепке барса, азыр 1.200.000 жакын балдарыбыз барышат. Ушул суроодон улам баягы улам артып баратат деп атасыз, окуучулар. Ошо окуучуларды мектепке алууга мектеп жетиштүүбү бизде? Бул боюнча министрлик тарабынан атайын анализ жасалып, кайсы аймакта канча эл жашайт, канчасы мектеп курагындагы балдар, канчасы мектепке чейинки курагындагы балдар, мектеп качан салынган, кубаттуулугу канча орунду деп анализ жүргүзүлүп, ошол муктаждыктар аныкталып, курулуш департаментине сунуштар берилген. Биздин бул участокто 1000 окуучуга ылайыкташкан мектепте 3000 окуучубуз окубойт. Ушул жерге мектеп куруш керек деген сунуш каттарыбыз бардык тиешелүү органдарга жеткирилген. Жыл сайын өзгөрүүлөр болуп атат Илим билим министрлигинде, баягы мектептер, жаңы мектептер курулуп жатат. Быйылкы жылы канча мектеп ишке кирди жаңы мектептерден? Былтыркы окуу жылында 2236 мектеп иштеген болсо, быйылкы жылы 2262 мектеп. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 26 мектепке өстү дегенди түшүндүрөт. Ошондо бизде бир жыл ичинде 26 мектеп кошулду. Жакшы. Негизи деген бизде ар кандай болот эмеспи? Баягы окуучуну биринчи класска бергенде мектепке издешет. Бирок кээ бир ата-энелер баягы балдарын мектепке мүмкүнчүлүгү жок үчүн бербей калышат. Анан ошо министрлик эмне иш алып барат ушул тууралуу? Баягы үй бүлөгө барып, мектепке балдарын издеп барып алып келип киргизеби? Эң эле биринчи кезекте айта кетким келет, мугалимдер булар билим тарбия берүүчүлөр. Ар бир мектеп ата-эненин үйүнө барып, мектепке балаң тартылбады деп өзү мындай логически алганда балдарды сенин балаң барбаптыр деп жасаган ишти мугалимдер жасабаш керек. Бул кызматты ар бир айыл өкмөтү социалдык кызматкер деген эмгектенет, ошолор аткарат. Бирок бүгүнкү күндө биз биргелешкен иш аракеттерди жүргүзүп, социалдык бөлүмдүн кызматкерлери менен биргеликте канча мектепке чейинки мектептик курактагы балдар мектепке тартылбай калган, прокуратура, ички иштер кызматы баары биргеликте иш жүргүзүп, окууга тартылбай калган 2000ден ашуун окуучунун 1000ден ашууну былтыркы жылы тартылган. Бул боюнча өзгөлтүксүз чогуу биргеликте иш жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле мектепке кирүүдө жанагы биринчи кезекте микро участоктор боюнча балдар кабыл алынат. Микро участоктогу балдарды биздин ар бир мектеп өзүнө тиешелүү участок кайсы жерден кайсы жерге чейин канча бала бар, ал балдардын баарын учетко алышкан. Май учету, август учету деп коебуз. 2 жолу учетко алып, бүгүнкү күндө баарын мектепке кабыл алып жатышат. Китеп билим булагы деп коет эмеспи? Анан ошо китептерди баягы ата-энелер сатып алгандары да бар да. Ошо тууралуу айта кетсеңиз, кандай китептерди сатып алышат? Буга чейин китеп боюнча 2012 жылы 53% көрсөткөн болсо, 2018 жылы 17 жылы 83%га жеткен. Бирок былтыркы жылы жана материалдык, физикалык жактан, моралдык жактан эскирген китептерди исписание дейбиз, жокко чыгарып, библиотекадан алып салгандан кийин, китепканадан алып салгандан кийин биздин проценттик көрсөтүүбүз 72%ды түздү. Мында жаңы азыр 5-6 класстарга жаңы программалар, англис тилинен 2 сааттан 4 саатка чейин окутуу программасы көбөйтүлүп, ошондой эле информатика сабактары кошулганына байланыштуу бул тармакта да жаңы китептер басылып чыгып жатат. Бүгүнкү күндө 3 миллиондон ашык китептер мектептерге жеткирилди. Ошондой эле ошон менен катар жана
биз баардык китептерди эскертип эле отуруп, акырында базабызды эскирип калбаш үчүн китепке аренда киргизүү пилоттук апробациядан өткөрүлүп, быйылкы жылы республика боюнча жайылтылып жатат. Мындай эски китептерге төлөм жүргүзбөйт, арендага алышпайт. Базардан китептер жетишпегендиктен ата-энелер 10 китеп сатып алса, кеминде 250 сомдон сатып алган болсо, бул 2,5 миң сом акчага сатып алышат. Бирок ошондой болбосун деп, ар бир китепке, жаңы китептерге, эски китептерге аренда берилбейт, жаңы китептерге 25 сомдон аренда коюлган. Бул жалпы 10 китеп алса 250 сомдо бир эле китептин акчасын ошол мектептин фондуна төлөйт. Ал китептердин чогулган акчасына кайрадан жаңы китептер басып чыгып, материалдык базаны жакшыртабыз. Негизи эле Илим билим министрлигинде реформа жүргүзүлөбү жакынкы учурда? Реформа бул ар түрдүү багытта жүргүзүлүп жатат. Буга чейин эле мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул бала бакча, мектепке чейинки курактагы балдарды камтуу бул 90-жылдары 30% болгон болсо, 2012-жылдары 10-12%га түшүп кеткен. Бүгүнкү күндө 24%га жеткирдик. Бул абдан чоң көрсөткүч, аз убакыттын ичинде. Анткени 600 гана бала бакча калган болсо, бүгүнкү күндө 1390 бала бакчага жетип отурат. Буну жакшыртуу үчүн да түрдүү иш-чаралар жүргүзүлдү. Жеке менчик атаандаштыкты өнүктүрүш максатында, жеңилдиктерди берип, жеке менчик бала бакчалар көбөйтүү максатында лицензиялык талаптар жөнөкөйлөштүрүлдү, санитардык нормалар жөнөкөйлөштүрүштү. Ошондой эле өкмөттүн азыр аябай активдүү иштеп жатабыз. Бала бакчаларды кайтаруу иштерин. 209 имаратты бүгүнкү күндө кайтарып, 177 имарат бала бакча болуп иштеп жатат. Мындай майдалап айтып өтсөк, абдан көп иштер жүргүзүлүп жатат. Өзгөчө анан бир багытта алдыңкы жылдарда дагы заман талабына ылайык инновациялык жана талапка жооп берген мектептерибиз, билим берүү уюмдарыбыз реформаланат. Чоң рахмат, Нурзида Абабакировна, бизге керектүү суроолорду алып алдык деп ойлойбуз. Негизи эле ушу билим жаатында келечек биздин жаштардын колунда дегендей эле билимди абдан жакшы карашыбыз керек деп ойлойбуз. Сизге чоң рахмат.